Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Жалпы биздин каналдын көрүүчүлөрү. Биз учурда Бишкек шаарынын батыш тарабы Баян Антоновка айылында жүрөбүз. Мына ушул Баян Антоновкада Бишкектен чыгып туруп Баян Антоновкага киргениңиздерде машина базарга же болбосо Vostун поворотуна бир 200 метр светофорго жетпей, сол тарапка Шевченко көчөсү бурулуп кирет экен. Кирсеңиздер 150 метрде оң тарапта сатыла турган үй бар экен, 11 сотук жери менен. Бул жакта машина базар. Машина базардан бери келсеңиздер, светофордон өтүп эле оң тарапка буруласыздар, биринчи эле көчөдөн. Туугандар, сатылуучу үйдүн алдына келдим. Чоң жолдон, трассадан 150 метр эле кирип келесиздер. Оң тарапты карап келсеңиздер, Шевченко 20-чы дарек. Картадан дагы эки кистен азыр эми Баян Антоновка эмес, село Кожомкул деп чыгып калган туугандар. Анан Баян Антоновканы издеп таппай калбаңыздар. Бирок Шевченко 20 деп жазсаңыздар, дал ушул үйгө келесиздер. Бул жерде участок документально 11 сотук, по факту 13 сотук экен. Бул жагы тетиги туштан башталат, мына дарбаза бүткөн жерденчи. Бул жагы болсо могул тушка чейин келет. 22 метр деди туурасын. Узуну болсо 50 метр. Азыр эми кирип көрсөтөбүз. Бул жакта чоң үйү. Анан хозпостройкалар бар экен. Кладовкасы, гараж, баня, мурдараак салынып калган. Бирок участок кенен туугандар. Артында вообще эле чоң экен. Эгер мындай эки семья жашайбыз десеңиздер, экиге бөлүп алып участок кылсаңыздар болот. Кыскасы кенен экен да. Анан баягындай эгин-тигин кылабыз десеңиздер дагы туура келе берет. Так, кирип мен силерге бүт көрсөтөйүн. Бул жерде полный плиталар коюлган, мынакей бетондор. Бул жакта болсо көмүрканасы, бул жагында будка, кичинекей будка. Эми баасын келсек мында калтырып коем дейт. Атак үйдүн баасыны $80,000 окончательно дейт. $90,000 сурап аткан экен. Азыр эми срочно дейт туугандар. Бул жакта болсо мынакей гараж. Так, бул жагында болсо хозпостройкалары, бул жагында болсо мынакей үйү. Отопление кышкысын жып жылуу дейт. Саманный үйлөр бул жакта основной. Так, киргениңиздерде бул жерде так прихожка болуп калат экен. Сол тарапта кухня, анан отоплениясы ушул жактан жагылат экен. Плюс ток менен дагы, көмүр менен дагы жылый берет экен. Котельный дагы ушул кухня дагы ушу менен кошо жылый берет экен. Так, мындан сырткары өтсөк, бул жакта коридор. Коридордун сол тарабында биринчи жатакана, спальный комнатасы, мынакей ремонттордо жакшы актап сырдалган. Бул жагында болсо мынакей баягы кухня, тамак ичүүчү жайы болуп калат экен. Бул жагы уже кухня, холодильник, бардыгы эле калат экен негизгисинен. Тушка өтсөк, бул жакта чоң коноктордун залы, мынакей. Бул эми мурдакы салынган, немецкий стилде салынган үй. Дубалдар да калың. Азыр ичи сап-салкын туугандар. Шаарда азыр Бишкекте аябай күн ысып атат, бирок үйдүн ичи салкын. Баягы кышта жылуу, жазда салкын үйлөрдөн. Асты пол. Кыскасы үй аябай жакшы экен. Где-то бир 70-80 квадраттын тегерегинде. Бул жакта болсо кладовой, ошондой помещениялар бар экен. Счетчик, бул жагында банясы, бул жагында чакан гараж. Эми булардын ичинин тартыштын деле кереги жок. Өзүңүздөр да билип атсаңыздар керек. Бир 3-кө 4 болгон чакан кладовкалар бар экен. Бул жакта мына огород, сырткы дарыткана. Бул жакта дагы нотонканалар бар экен. Основной туугандар, бул жерде баалана турганы мына участок. Караңыздарчы. Кенен участок. Трассага жакын, машина базарга где-то бир 500 метр, 600 метрдин тегерегинде машина базар. Бул жака шаар, любой күнү, любой маалда маршрутка, такси бүт болот экен. Трассага жакын, тынч, суу, свет, документтер бардыгы даяр. Аласар өткөрүп берет. Узуну 50 метр, туурасы 22 деди. Кошуналардын карасаңыздар бир аз кичинерээк. Бул жак эми мурда ошол чоңураак участок тийген экен. Жалпы 11 сотук документально, 13 сотук по факту дейт. Ортодо бир топ алма. Бул жерге алма бак кылсаңыздар, склад, каалаган нерсеңиздерди кылсаңыздар болот. Баасыны туугандар $80,000 окончательно дейт. Азыр срочно акча керек дейт. Ошон үчүн $80,000 окончательно деп коюптур. Чал байланышып көрүңүздөр, бир эс номерин калтырып койдук. Чал байланышасыздар.